Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bir tuğandar jaratkan bugünkü bizdin günübüzdü berekeli kılsın. Allah'ın үйüne таштаган кадамдарыбыз менен жараткан күнөөлөрүбүздү кечирип, ошондой эле акыреттеги даражаларыбызды жараткан бийик кылсын. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү биздин жасай турган баяныбыз дин башкармалыгынан уяттуулук, намустуулук деген теманы сөз кылыңыздар деп айтылган экен. Ошондуктан бүгүн иншаллах туугандар биз намустуулук, уяттуулук, мына ушул тууралуу иншаллах söz kılağız. Tuğandar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir sözünde mınday deydi. El-imanu bid'un ve seb'una şu'be. A'laha kavlu la ilahe illallah ve adnaha imatatul eza anit tariq vel haya'u minel iman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünde aytdı. İman 70 kança dağı bir bölükten turat. Anın en jogorkusu, en biigi bul La ilahe illallah. Жалгыз ибадатка сыйынууга Аллахтан башка эч кандай кудай жок. Бир гана жаратуучу Аллах сыйынууга татыктуу деген мына ушул нерсе имандын эң туу чокусуна турат. Анын эң төмөндө турганы, төмөнкүсү туугандар бул жалпы элдин, жалпы коомчулукка тоскоолдук жаратып турган нерсени жолдон мына ошол тоскоолдукту алып коюу. Мына ошол имандын эң төмөнү деп Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Жана ушул сөзүн уяттуулук бул имандан деп Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтып атат. Уят дагы бул имандан. Ошондуктан ида лам тастах фасна' ма ши'та деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир сөзүн айтат. Эгерде сен уялбасаң, анда каалаганыңды жаса. Адамда уят жок болсо, анда сен каалаганыңды жаса. Уят туугандар бул адам затын, адам баласын кооздоп тура турган ушундай бир көрүнүш. Бул Аллах Таала адам затын кереметтүү кылып жаратып, мына ошол уяттуулукту адам баласынын бир сүрөтүнөн кылып койду. Уяты жок болгон, мына мисалы ошол акылы, алардын аң сезими жок болгон, бул хайвандык инстинктке ээ болгон хайвандарда уяттуулук болбошу мүмкүн. Бирок туугандар, Аллах Таала Кур'ан Каримдин бир аятында мына ошол динсиз болгон адамдарды Аллах Таала улаика кал ан'ам бал хум адал. Аллах субхана ва таала мына ошол аятында имансыз болгон адамдарды алар мына ошол үй жаныбарлары сыяктуу бал хум адал, балким ошол жаныбарлардан дагы булар төмөн деп Аллах Таала ушундай сүрөттөдү. Имансыз, динсиз болгон инсандын абалын Аллах Таала мына ошол кой, эчки сыяктуу болгон айбандардан дагы төмөн экендигин көрсөттү. Эмне үчүн дегенде туугандар, мына ошол жөн эле бир айбандык инстинкт менен Аллах тарабынан жаратылган айбандар өздөрүнүн бул дүйнөдөгү функциясын аткарып атат. Койлор адамдардан качып, талаалап качып кеткен, жапай болуп кеткен жери жок. Аллах Таала бизге берген мына ошол ат, эшек, ит, мына ушул айбандардын бардыгы өзүнүн адамдын алдындагы болгон милдетин, кызматын аткарып атат. Бирок адам баласы өзүнүн Аллах Таала жаратып койгон ошондой бир касиеттүү, кереметтүү болгон бир сүрөтүн адам баласы жоготуп атат. Бул адамдык сапатын жоготуп, бул айбандардын даражасынан, айбандардын деңгээлинен дагы төмөн түшүп кетип атат. Мына ушул жерде туугандар биз бир нерсеге көңүл бурушубуз керек. Намустуулук, уяттуулук, намустуулук дегенде мен айтат элем туугандар, жөнөкөй ушул жашоодогу кур намысты жыйыштыруу керек. Калп эле болгон уяттуулукту жыйыштыруу керек. Калп эле көкүрөк чийип, өздөрүн намустуу көрсөтүп, өзүн ушунчалык башкача сезген ушундай бир айбандардан төмөн болгон адамдар биздин коомубузда жок эмес. Булар бир жер бетинде туугандар, кайсыл материк, кайсыл жер болбосун, бардык жерде мына ушундай нерселер, ушундай көрүнүштөр болуп турат. Бирок биз Африка, Америка, Австралия, башка жерлерди сөз кылбай эле койлук. Биз өзүбүздүн мына ушул кичинекей Кыргызстаныбыз, өзүбүздүн жерибиздеги болуп жаткан сүрөттөргө биз көңүл бурайлы. Биздин уяттуулугубуз, биздин намустуулугубуз кандай деңгээлде экенине бир көңүл бурайлы.
кур намыс менен сыймыктанбай, кур намыс болбостон. Тугандар, Аллах Тааланын Kur'an-ı Kerim'de A'raf suresinin 33. ayatında Allah ayet olarak "Kul innema harrama rabbiyal fawahişe ma zahara minha ve ma batan vel isme vel bagye bi gayril haqqi ve en tuşriku billahi ma lem yunezzil bihi sultana ve en tekulu alallahi ma la ta'lemun." Allah mına şu ayetinde ayet olarak ayt o Muhammed, jaratkan kudretli Allah'ın uyatsız bolgon nerselerge tıyuu saldı. Uyatsız bolgon nerселерди арам кылды. Ма бахара мин хава ма батон. Анын сырткы көрүнөө болгон, жана көздөн кайым болгон тымызын, мына ошондой уятсыз нерселердин баарын жараткан кудуреттүү Аллахым тыюу салган, арам кылды. Күнөөнү Аллах арам кылды. Зулумду, эч кандай акысыз, эч кандай бир укук берилбеген абалда бирөөлөргө болгон зулумду жасаганды Аллах харам кылды. Жараткан кудуреттүү Аллах Тааланын эч кандай бир негизсиз, ага негиз түшүрбөстөн кылбагыла же кылгыла деп аларга уруксат берилбестен же буйрук берилбестен туруп, мына ошол жараткан кудуреттүү Аллах Таалага ширк жасаганыңарды Аллах Таала арам кылды. Билбеген нерсеңерди билбеген абалда жараткан кудуреттүү Аллах Таалага кур доомат кылып, өзүңөрдөн чыгарган нерселерди сүйлөгөндү Аллах Таала арам кылды деп мына ушул A'raf сүрөсүндө айтып атат. Тугандар, уятсыз нерселер бул күнөөлөр, чоң күнөөлөр. Тугандар, чоң күнөө иштер, уятсыз нерселер. Адамдар булар коомдо, элдин алдында укмуш, сонун, ыймандуу сүрөттү көрсөтүп, адамдардын арасында жүргөндө аябай акылдуу, аябай ыймандуу, bir жакшынакай сүрөттө жүрүп, бирок бул адамдын жасаган нерселери арам. Бул адамдын жашап жаткан жашоосу арам. Зулум менен бирөөлөрдүн укуктарын тебелеп, бирөөлөрдүн мал мүлктөрүнө ээлик кылып, мына ошондой сүрөт менен бул өмүр сүрүп келип атат. Мындай адамдардын баарын көрсөң, субханалла, сырткы келбети укмуш, келишкен, сүйлөгөн сөзү өз жайында, акылдуу, сүйлөсө укмуш сүйлөйт, бирок арам болгон тыюу салынган нерселерин баарын жасайт. Тымызын болгон арам нерсени, чоң күнөөлөрдү баарын жасайт. Дагы билбеген абалда жараткан кудуреттүү Аллах Таалага каршы сүйлөгөн сөздөрү. Тугандар, намыстуулук менен кур намыстын ортосун ажырата билүү керек. Бизде мына ушул нерсе бар. Аллах Тааланын тугандар бир Кур'ан аяты биз өткөн сабактарыбызда айтканбыз. Лайсал бирра ан туаллу вужухакум кибалал машриqi вал магриби валакиннал бирра ман амана биллахи вал яумил ахир. Аллах Тааланын ушул аятында Аллах Таала айтып атат. Жакшылык дегенде силер бул жүзүңөрдү күн чыгыш, күн батышка карап, мына ошондой багы адамдардын жашоосундагы болгон символический нерселерге силер көбүрөөк көңүлүңөрдү бурасыңар дагы, бирок эң зарыл болгон нерселерди силер таштап коесуңар. Символический, адамдардын көзүнө көрүнүү болгон кээ бир ушундай бир укмуш, сонун бир жашоодо эч кандай бир чоң, бир глобалдык же бир актуалдык, бир орду болбогон нерсеге көңүлдү бурасыңар, бирок андан дагы жаман кооптуу болгон нерсени силер ошол кезде жасайсыңар. Бухари hadis жыйнагында жана ошондой эле Муслим hadis жыйнагында Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анхунун риваятына келген бир hadis келет. لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه. Пайгамбарыбыз мына ошол сөзүн айтат. Бир дагы жараткан кудуреттүү Аллах Тааладан дагы кайраттуу, намыстуураак эч ким жок деди. Ошондуктан жараткан Аллах мына ошондой уятсыз болгон чоң күнөөлөрдүн баарын арам деп, көзгө көрүнөө болгон, тымызын болгон мына ошондой иштердин баарын жараткан арам деп тыюу салды. Жараткан кудуреттүү Аллахтан дагы мактоону, даңазалоону сүйгөн зат жок деди. Ошондуктан Аллах өзүн мактады деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ушул жерде айтып атат. Тугандар, мактоо, даңазалоо бул нерсени биздин ушул алсыз инсандык табиятыбызда ушул нерсеге болгон бурулуу абдан чоң. Мактоону биз сүйөбүз. Мактоону сүйөбүз. Көпчүлүк учурларда мына ошол мактоону сүйгөн инсандын ушундай бир алсыз бир көрүнүшү аягы чоң бир жаман иштер менен аяктайт. Бул адамдын алданганы, бул адамдын зулумга кабылганы, мына ошондой баягы кайгылуу сүрөттөр менен аяктайт. Ошондуктан Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям "Ухтут тураба фи вужухи ал-маддахин"
келип жүзүңө бетиңе мактап жаткан адамдын жүздөрүнө топурак чачып жибергиле деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондо айтты эле. Эмне себептен? Эмне себептен мына ошол мактоо, мактаган адамдардын жүзүнө топурак чачкыла деп айтты эле Пайгамбарыбыз. Эмне үчүн дегенде туугандар, мына ошол адамга жарашыксыз болгон сүрөт бул мактоону сүйүү. Эгерде бирөө мактап жаткан болсо, сендеги жок бир сапат менен, сен жеткен сараң болсоң, бирок сени келип, сени жеткен ушундай укмуш, чексиз берешен, колу ачык, март инсан деп сени мактап жатса, сен ошол нерсеге укмуш, ушундай жүрөгүң жагып, сүйүнүп, ошол нерседен рахат таап жаткан болсоң, анда сен келесиосуң. Сени мактаган адам сендеги жок нерсе менен мактап атат. Сен билесиң ал нерсе сенде жок экенин, бирок сен ошол нерсеге сүйүнүп атасың. Бирөөнү мактаган кезде туугандар, мына бизде пахта коюу деп коет бул нерсени. Мактаган кезде мактоону сүйгөн алсыз инсандын табияты тең салмактуулукту бат эле жоготуп жиберет. Бат эле бул көтөрүлүп кетет дагы, салмактуулугун ушундай жоготкон кезде баягы мактаган адамдын оңго, солго чапса, чабылып жыгыла турган мына ошондой алсыз бир сүрөткө кабылып калат. Аягы ый менен аяктайт. Туугандар, мактоо бул бир гана жараткан кудуреттүү Аллах Таалага татыктуу нерсе. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде Аллах Субхана ва Таала бул жаратуучу, кудуреттүү Кудай. Бул биздин кожоюнубуз. Жер жана асмандарды, жана ушул жер жана асмандардагы нерселердин баарын жараткан бул толук кандуу, эч кандай чеги жок болгон кудуретке, билимге, данышмандыкка ээ болгон Аллах. Мына ошол Аллах Таала татыктуу мактоого, даңазалоого. Туугандар, мына ушул намыстуулук деген кезде биз өзүбүздүн намыстуулугубузду жоготобуз, намысыбыз жоголду. Намысыбыз жоголгон кезде бул намысты деле биз сезбей деле калдык. Ошондуктан бул адамдардын акыркы ушундай бир сүрөтү, ушундай бир плачевный бир абалы, бул намыстуулук, адамдагы болгон уяттуулук деген сезимдер бул адамда жок болгон кезде бул инсанга, туугандар, бул дүйнөнүн баары телегей тегиз болуп калат. Адамдардын, туугандар, бул шариятыбыз дал ушул нерсени бизге үйрөтүп келет. Эч качан, туугандар, мына ошол адам алсыз бир макулук болгондон кийин ушул адамдын жасаган кемчиликтери болот, анын каталары болот, анын жашырган күнөөлөрү болот. Ошондуктан шариятыбыз эң биринчи орунда мына ошол күнөөлөрдү ачыктап, адамдардын артынан сайла түшүп, аны изилдеп, аңдып, бунун жасап жаткан жашыруу күнөөлөрүн выявлять этип, анысы аз келгенсип ошол адамды коомчулуктун алдында шерменде кылуу бул шариятыбызда тыйылган дал ошол арам категориядагы иштер, туугандар. Бирок биз бул нерсеге барып атабыз. Бул нерсеге кадам таштап атабыз. Бул нерсеге болгон пасылдар көп болуп атат, себептер көп. Эмне үчүн? Дагы ошол туугандар адам үчүн зарыл болгон мына ушул дүйнөлүк жеке кызыкчылык, мына ошондой интерестер ушул нерселерге түртүп коюп атат. Намыстуулукту биз ушул жерден да унутуп атабыз. Адамдын намысы жоголгон кезде, намысы тебеленген кезде, адамдын уяттуулугу жоголуп, бул адамдын элдин алдындагы болгон чоң улуу шермендеси, туугандар, мына ошондой инсандын бул жашоодо бүтүндөй жок болуп кетиши, же болбосо бул адамдын бул жашоодо бүтүндөй бузулуп, үмүтү үзүлгөн абалда чоң бир кооптулукту коомго жараткан ушундай бир элементке айланып калыш нерсеге биз эч качан ойлонбойбуз. Туугандар, мына жараткан кудуреттүү Аллах Таала адам затын жаратты. Адам затына Аллах Субхана ва Таала мына бир аятында «Ва нафси ва ма савваха фаалхамаха фужураха ва тaqwaha». Аллах Таала мына ушул адамдын жаны, адамдын табияты, мына ошол адамдын ички жан дүйнөсү менен Аллах Таала мына ошол жерде ант ичип, мына ошол адамдын табиятына салып койгон жакшылыкка жана жамандыкка болгон ошол тартылуу күчүн жараткан салып койгондугун ушул жерде кабар берип атат. Ошондуктан биз мусулман адамдар ар дайым биз ортобуздагы болгон Аллах Тааланын бизге буйрган, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бизге буйрган нерсеси ар дайым бири-бириңерге жардам көрсөткүлө, бири-бириңерге коштоп, кубаттап, колдоп, жакшылыктын үстүндө бири-бириңерге салымыңарды кошкула деди. Бирок бул нерседен дагы бүгүнкү күндө дүйнөнүн махабаты, дүйнөгө болгон ушундай тартылуу күчү абдан чоң болуп, чоң басым жасап жаткан кезде, туугандар, биз бири-бирибизге болгон ушундай бир колдоо, салым кошуу бул күнөө иштердин үстүндө, башкаларга болгон ошондой бир душмандыкка, өзүбүздүн жеке бир саясий
максаттарыбыз болсо мына ошол нерсеге жетүү үчүн мына ошол клановый же болбосо дагы башка бир ошондой топтордун алдына койгон идеялардын артына биз салымыбызды кошуп, жардамыбызды берип кетип атабыз. Баардыгы ушундай. Намыстуулук, кана биздин намыстуулугубуз? Кур намыстуулук, кур намыс. Көкүрөк чийип, биз болбогон бир нерсе менен сыймыктанабыз, бирок андан да улуу болгон нерсе тебеленип жаткан болсо ал нерсени көрбөйбүз. Дайыма айтып келем, бир жылдары Кокуй, Манас эпосубузду Кокуй кытайлар приватизация кылып, тим эле патентти алчу болгон жерден Кокуй биз ошол эпосту биз өзүбүзгө алып калдык деп ушундай нерсени көтөрүп жүрүштү. Бул ошол кездеги, мисалы ошол айтайлык, элдин алдындагы болгон, мисалы ошол бийлик ээлеринин айткан сөздөрү болгондур. Укмуш сонун бир чоң кыйратып койгон бир ишти жасап койгондой айтышат. Бул жакта кыргыз элинин намысы тебеленип аткан менен иши жок. Тонналап кыргыз элинин байлыктары сурулуп, уурдалып кетип аткан менен эч кимдин иши жок. Жөнөкөй калктын укуктары тебеленип жатканы, ал нерсе менен эч кимдин иши жок. Сыймыктанчу нерсе, мына ошол нерсени биз башкалардан алып калдык. Туугандар, намыстуулук менен кайраттуулук ар бир инсандын жашоосунда болушу зарыл. Эгерде адам баласынын жашоосунда мына ошол намыстуулук менен кайраттуулук деген нерсе эгер жоголо турган болсо, бул кордук деген нерсени аңдатат. Аллах субхана ва таала эгерде инсанга шахват берсе, адамдын табиятына мынакей туугандар түрдүү сезимдерди салып койду. Адамдын табиятында мээримдүүлүк, боорукерлик, кичпейилдик, текеберлик, ачуу келүү, мына ачуу мисалы, ар бир ушул сапат. Туугандар, мына ушул нерселердин дагы ичинде камтылган бир жакшы жери бар. Эгерде инсандын табиятында ачуусу келе турган, мына ошондой гадап деп коебуз. Ида жа'ал гадабу захабал акылу дейт. Ачуу келген кезде адамдын акылы кетет дейт. Ушундай бир жаман бир сапат деп биз ушул нерсени билебиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан эмнени мен жасасам эң сонун иш кылган болот элем деп бир сахабага айрылганда ла тагдап деди, ачууланба деди. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын ушул осуяттарында, пайгамбардын насихаттарында ар бир инсан мына ушундай индивидуальный бир формада келип, пайгамбарыбыздын алдына келип, мен эмне нерсени кылсам болот деген кайрылган адамдарга мына ошол адам затынын эң улуусу, адам затынын эң сыйлуусу болгон, урматтуусу болгон, адам затынын ички жан дүйнөсүн жакшы билген бул пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Хабибуллах, Хабибур Рахман, Аллахтын сүймөнчүгү болгон пайгамбарыбыз. Албетте бул эң улуу психолог болгон үчүн ар бир келген адамдын ичиндеги эң анын алсыз жерин ошону көрүп туруп, ошол өзүнчө бир насихат осуятын айткан болчу. Ачууланба деп, мисалы, мынакей бирөөгө айт. Ачууланба дегени мына ошол инсандын табиятында мына ошондой вспыльчивость, бат ачууланып кете турган ошондой пейили бар болгон үчүн ал инсанга индивидуальный ошондой бир ачууланба деген сөзүн айтты. Бул эми кыямат күнгө чейин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын ошол кыска жана нуска сөздөрүнүн арасында калды. Эми бирок ошол ачуу деген нерсе, туугандар, эгерде адамда ачуулук, ачуусу келген, ошондой сезим таптакыр жоголуп, бул койдой жоош болуп кете турган болсо, андай табият жоголгон кезде, туугандар, бул адамдын кор болуп кетиш кооптулук перспективасы жаралып атат. Эгерде бүтүндөй эл ушундай жоош болуп кете турган болсо, мына сырткы келген душмандар басып кирип, кол бастырып ошолорду талкаласа, мына ошол жерде адамда ачуу болбосо, бул адам өзүнүн кур намысын, өзүнүн намысын, өзүнүн уятын булгантып сактайт. Адамда ошондой намыстуулук, уяттуулук деген сезим болбосо, бул адам өзүнүн үй бүлөсүн, өзүнүн эң жакын болгон аялын жана өзүнүн кыздарын, карындаштарын, ошолорду кантип бул коргойт? Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен кутила дуна нафсихи фахуа шахид. Ва мен кутила дуна малихи фахуа шахид. Ва мен кутила дуна ирдихи фахуа шахид." Пайгамбарыбыз айтты: адам өзүнүн жанын коргогон абалда көз чумса өлсө, ал шейит dedi. Адам өзүнүн мал мүлкүн коргоп жатып, бирөө келип сен мал мүлкүңдү тартып атса, карап турбайсың да, туурабы? Сен колуңдан тартып кетип атса, сен эмне үчүн аны жөн эле оозуңду ачып, карматып салып бербейсиң да. Коргоп жатып өлгөн болсо, ал шейит dedi. Кимде ким өзүнүн намыс, мына ушул ар намысын коргоо. Ал дегени аялы, кызы, карындашы, мына ушундай нерсе болсо, бирөөлөр келип бузукулар тийишип аткан болсо, кантип сен ошону карап турасың? Бул адам колунан келишинче күчү менен ошол нерсени коргогон аракет жасайт. Эгерде бирөө бычак менен, курал менен үйүнө бастырып келген болсо, бул үй бүлөсүн
ар бир мусулман милдеттүү коргоону, коргоп жатып эгерде бул адам көз жумган болсо ал шейит деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Шахид. Тугандар, шейиттерди билебиз. Бул кыямат күндө иншаллах ошол кыямат күндүн сурак деген нерсеси болот, суроо жооп болот. Эң оор нерсе. Кыяматтын эң сурагы бул оор нерсе, тугандар. Оор нерсе. Бул элементарно, бул тугандар мына өзүбүздүн жашообузду алып көрөлү. Мына мен мисалы өзүм жеке жашоомду ала турган болсом, мен азыр канча адамдын көңүлүн ооруттум экен, канчаны капа кылдым экен. Мен азыр эсептей турган болсом, мынакей ушул 50 жашыма чыгып, мен эстей албайм ошол нерсенин баарын. Унутуп калганым канча. Бирок ошол нерсенин баары кыямат күндө тугандар барып турат. Омар ибн Хаттаб радиллаху анхунун айткан хасибу анфусакум кабла ан тухасабу, силер өзүңөрдү өзүңөр эсеп кылгыла, силерди башкалар эсептерден алдын деп айтты эле. Адам өзүн өзү эсептегени бул жеңил. Эгерде сени бирөөлөр эсептеп баштаса, ал оор нерсе. Ошондуктан адам мына ошондой баа үйүлүп кетет го, бүгүн жасабаган ишиңди эртеңкиге калтыр. Ла татрук амра лияуми лигадин деген бир макал бар. Бүгүнкү ишти сен эртеңкиге калтырба. Эгерде сен бүгүнкү кыла турган ишиңди эртеңкиге калтырсаң, сен жашооңдо ошондой багы бардык суматоханы ошон нерсе ушундан башталат. Сен иштериң үйүлүп кетип, сен ошол эртеңде отуруп үйүлүп, кайсы бирин жасашты билбей, мындан кийин сен жашооңдо башаламандык ошондой жашоо башталат. Адам өзүнүн өмүрүн мынакей күнүмдүк эгерде бул инсан кечкисин жатып, мына жатардан алдын бир изилдеп, бүгүн мына таң атып көчөдө жүрдүң, ким менен жолуктуң, ким менен сүйлөштүң, эмне кылдың, кандай сооп иш кылдың, кимди сөктүң, кимди урдуң. Эгерде ушул адам ушул нерсесин эсебин, күнүмдүк эсебин жасап жүргөн болсо, бул кандай сонун? Бирок ал нерсе бизде жок. Ал нерсеге бизде убактыбызда жок. Эмне үчүн дегенде, биз үчүн бүгүнкү алдыбызда турган ошол күнүбүз зарыл. Эртеңки күндү ойлобойбуз. Эмне үчүн? Бүгүнкү күнүбүз зарыл. Эртеңки келечекти ойлоштун кереги жок. Бүгүн мына ошол кылмышка барып аткан инсандар эртеңки күндү ойлобойт. Тегеректеги бардык биздин жакынкы коңшуларыбызды алып көрө турган болсок, мынакей тугандар бир гана ушундай өзгөчө сүрөт биздин Кыргыз өлкөбүздө, Кыргызстанда, бир да коңшу өлкөлөрдө мынчалык бийлик алмашкан жок. Президенттер мынчалык деңгээлде алмашкан эмес. Эми бул жерде дагы биз, мен өзүм баш болуп мисалы ушинтип мактанабыз. Кыргыздар мынакей ушунчалык биз аң сезим өскөн, ушунчалык биз демократияны ушундай өздөштүрүп алдык. Ошон үчүн биз кыргыз эл, биз керек болсо мынакей бийликти бат эле мынакей алмаштыра коебуз. Мына падышалар эмне болду? Бири качып Москвада жүрсө, бири Минскийде жүрөт, бири түрмөдө отурат. Мына ошентип биз ушундай көкүрөк чийип туруп биз сүйлөйбүз. Анан мен ойлонуп туруп, менде бир суроо жаралып атат. Бул демократиябы же бул башкача биздин кыргыздардын особенности, бир өзгөчөлүгү деп мага суроо пайда болуп атат. Бул адамдын чыныгы демократиясыбы? Бул чындык акыйкатты издеп, ошол акыйкатсыздык болуп аткан үчүн мына ошол жерде кыргыздар ушундай ар намустуу болуп, ошол акыйкатсыз менен иш алып барып аткан бийликти алмаштырып жиберип атат. Бул деген ошол ар намустуулуктан болуп атабы? Же болбосо биздин элибизге өзгөчө таандык болгон трайбализм, уруучулук, клановость, ичитарды көрө албастык деген сезимден улам ушул нерсе бийликтер тез алмашып атабы? Мына ошол нерсе мен көбүрөөк ойго салды. Бул демократия болуп атабы, же болбосо биз көрө албастык кылып атабыз. Мына мисалы айтайлык, азыркы бийлик кетсин, дагы башка бирөөнү отургузабыз, айткылачы, кыргыз эли ошол дагы келген падыша менен ыраазы болобу же ыраазы болбойбу? Мына өзүңөргө калыс жооп бергиле. Ыраазы болуш кыйын. Ошондуктан тугандар, тартип деген нерсе бар. Мен ошол тартип менен эрежеге ислам шариаты бизди үйгүтүп, үйрөтүп келген. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айткан бир сөзү бар. Эгерде силерге ошол башчы болуп, эгер капкара түстүү, ушундай башы бир мейиске окшогон, ушундай багы анын сырткы келбети бир адамды симпатия алып тарта турган эмес, ушундай антипатия пайда боло турган ушундай бир жагымсыз бир обликке ээ болсо дагы ошол адамга баш ийгин деген эрежени шариатыбыз ислам киргизген. Эмне үчүн дегенде, мына ошол моюн сунбастан ушундай багы башаламандыктын айынан башка бир сырттан болгон душмандардын алдында кул болуп калыш жаман коркунучундай перспективасы турат. Намыстуулук. Тугандар, дагы бирне, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын азыр мен кайратына токтолуп кетем. Силерди ушул нерсеге көңүлгөрдү бурам. Бир күнү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен турган кезде Саид ибн Убада деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир сахабасы болгон. Мына ошол киши айтып атат: "Лау раайту ражулан ма'a имраати ла дарабтуху бис-сайфи гайри мусаффар." Тугандар, эгерде дейт, баягы Саид айтып атат, эгерде мен өзүмдүн аялымды жат бир эркек менен турганын көрүп калсам, мен кылыч менен
дал ошол замат чаап салмакмын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Атажабуна мин гайрати Саад". Пайгамбарыбыз башка сахабаларга кайрылып айтты: "Сааттын ушундай кайратынан, кызганчактыгынан силер таң калып атасыңарбы?" деди. Деп суроо узатты дагы, андан кийин өзү сөзүн улады. "Ла ана агьяру минху, Аллаху агьяру минни". Мен бул Сааттан дагы намыстуулугум, кызганчактыгым мындан да күчтүү деди. Аллахтыкы болсо менден дагы, меникинен дагы Аллахтыкы күчтүү деди. Мына тугандар. Тугандар, намыстуулук, кайраттуулук, мына ушундай нерсе керек мусулмандар үчүн. Ар бир адам өзүнүн ушул намысы менен, эгерде ушул намысы ал жөн эле баягы кур намыс, анан кийин голый патриотизмдин кереги жок. Баягы Ашкабактарга окшоп баягы чет чоң шаарларга, мегаполистерге, Москва, Питерлерге барып алып ошол жерде кыларга иши жок. Анан кийин баягы кыргыз кыздарын ошол жакта көрүнгөн жерде тажик менен, армян менен кармап алып, аналарды сабап атат. Аларды сабап, кордоп, аларды ушундай бүтүн журтка, башка элдин алдында шерменде кылып, уят кылып атса, тугандар, Кавказ элинен көрдүңөрбү ошентип? Чечендерди, Дагестан, Азербайжандар өздөрүнүн кыздарын ошентип шерменде кылып аткан. Көргөн эмессиңер? Мына ушундай Ашкабактар ушундай нерсени жасап атат. Бул жакта жүргөн дагы Ашкабактар аларды колдоп атат. Азамат, зор иш кылыңар депчи. Ошол жакта жүргөн кыздардын ошентип талаалап, эмгек миграцияда эч кандай махрамы жок. Аларды коргой турган же бир эркеги жок талаалап жүргөнүнө ким күнөөлүү? Эмне себептен алар ошол жакта талаалап жүрөт? Эмне себептен ал жакта башка бир жат адамдардын алдында кор болуп, кордук көрүп, милициясынан качып, башкасынан качып ошентип тирилик кылып жүрүшөт? Эмне себептен? Кыргызстан жыргап аткан болсо ошол жака эмне? Булар ойноп кетишти беле? Ал нерсени суроо бериш жок. Мына ошол нерсени жасашып, анан бул жактагы дагы чала сабаттын бардыгы мактап атат. Азамат, ушул зор кылдыңар. Ал нерсени булар намыс деп билишип атат, намыстуулук деп билип атат. Айнанайын, намыстуулук деген сен өзүң. Мына ошол эркек жокпу? Биздин жерибизде настоящий эркектер жокпу? Кыргыз эркектер өздөрүнүн кыздарын талаалатып бастырбаган, өздөрүнүн ошол кыздарын, кыргыз кыздарын булар коргогон, башкалардан коргоп, жок, ошол армян менен, тажик менен жүргөнү ошолор айтып атат. Кыргыздар келсе дейт, кафеге кирсе, ошол кыздын акчасын жеп, еще болгону дагы анын акчасын алып качып кетип атат дейт. Кидайт этти дейт. А тажигиң, армяның жок дегенде бир столовый кафеге алып барып тамак алып берип, ошонун көңүлүн алып атат. Ошол нерсе үчүн кетип атат. Жок, ал нерсени ойлогон эч ким жок. Намыстуулук. Намыстуулук ушулбу? Өзүңдүн кызыңды ошентип шерменде кылып уруп тепкилегениң. Аллах субхана ва таала тугандар бизге мына ошол намыстуулугубуздун, уяттуулугубуздун, өзүбүздүн чыныгы намысыбызды коргоп, түшүнүп билгенди Аллахым бардыгыбызга насип этсин. Тугандар, имандуулук эч качан адамдарды жаман жолго түрткөн эмес. Жаман жолго эч качан түрткөн эмес. Мен азыр ушул жерде сүйлөгөн болсом, мен сторонник эмесмин. Азыркы күндө ислам мамлекетин куруп, конституцияны алып салып, ордуна Куран менен сүннөттү тургузуу деген. Бул тугандар бүгүнкү ситуацияда бул утопия. Утопия. Орта Азиянын ичинде единственный мамлекет Тажикстан болгон. 2015-жылга чейин исламский партия булардын жогорку Олий мажлисинде болгон. Эмне болду? Бийликти мусулманга бердиле, сакалчандар баары ошол бийлик адамды бузду. Болду. 2015-не чейин баары ошондой. Бүгүн өзү биздин диний тармакта башаламандык болуп атса, эптеше албай жатса, анан кийин каяктан ушул бир бийлик, эгерде ошол камчысы бар ошондой бийликти берип койгондо ошол жер жыргайбы? Эки молдонун башы бирикпей турган кезде ошол жерге молдолорго ислам мамлекетин куруп койсо, бул молдолорго еще курал берип койсо, бул бири-бирин атып тынчытпайбы баары? Адамдар биринчи орунда ошол имандуулукту, ошондой мамлекетти, Кудайдын айткан нерсесин ар бир инсан, ар бир мусулман адам өзүнүн жүрөгүндө кура алсын. Экинчи орунда бул адам ушунчалык кыйын болуп кетип аткан болсо, өзүнүн үй бүлөсүндө ичинде курасын ошол мамлекеттин. Эптей албай атабыз да, көрүп атасыңар да, баарыбыз. Бирин чыкса, экинчиси көрө албайт. Бүгүн мынакей иштеп бийлик бир иш алып барып аткан болсо болду. Толтура ошол нерсеге критикалар, башкалар, ушу бут тосуулар, бул качанга чейин ушул нерсе созулушу мүмкүн? Кайсы падыша бизге керек? Бизге ушул, мен билбейм, бул жаннаттан түш керек окшойт. Бирөөчү азыр ошого бир эч кандай бир компроматтар жок болгон, эч кандай ушул адам болбош керек да ушул. Ошондо дагы мынакей Аллах субханаху Куран Каримде айткан. Пайгамбарлар келсе, пайгамбарлардын артынан адамдар ээрчибей, пайгамбарларын уруп, өлтүргөндөр канча болгон. Мына пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Меккедеги болгон ошол даваты, 13 жылдык даваты менети Мекке шаарында 23 жылдык пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын пайгамбарлык миссиясын өтөгөн болсо 23 жыл, 13 жылын эң көп чачты бул бөлүгүн Мекке доорунда, мына ошол Мекке шаарында өткөрдү эле. Бирок 13 жылдан кийин бул адамды бардык ошол араб уруулары топтолуп туруп, кол салып өлтүрүү максатында акыры Абу Бакр Сыддык радыйаллаху анху экөө Мадина шаарына качууга аргасып болгон.
хижрат деп аталат. Ошол кезде дагы Мадинада туугандар мына ушул арабтар дагы кыргыздарга окшогон ушул уруучулук менен аябай трибализм менен ооруган калп. Бүгүнкү күнгө чейин бул нерсе бар. Бирок алар паспорттарына мисалы ошол бардык ушул кайсыл уруудан экен бул обязательно паспортто көрсөтүлөт. Бирок анчалык мына Кыргызстандагы деңгээлдеги мындай деңгээлде эмес. Эгерде Кыргызстанда урууларын жага актан экенин көрсөтүп баштай турган болсок, бул нерсе аягы кандай эмне менен бүтөт, ал бир гана Кудайга белгилүү. Ошондуктан ынтымак, биримдик бир кыргыз үчүн, эл үчүн бул абдан зарыл бүгүн туугандар. Абдан зарыл. Чет жактан жөн эле бирөөлөр секирип, жериңи бузуп, тепкилеп, курал менен кирип келип атканы жөн жерден болуп аткан жери жок бул нерсенин. Ал нерсени да жакшылап ойлош керек. Туугандар мына ушул курнамыстуулуктун жок болушуна бардыгы туугандар мына ушул өзүбүздүн жашоо образыбыз күнөөлүү болуп эсептелет. Биздин чыныгы мынакей илгери коммунизм, социализм идеологиясы менен сугарылып, азыкталып жүргөн болсок, ана эгемендик болгондон кийин таптакыр бул жерде же улуттук же башка дагы идеологиянын эч нерсеси калган жок. Ошондуктан туугандар бүгүн мына ошол патриотизм боло турган болсо дагы, өзүбүздүн элибиз, жерибиз үчүн күйгөн болсок дагы, мына ошол нерселердин бардыгы туугандар иман негизинде болсо, адам биринчи орунда өзүн сыйлаганды, жакынын сыйлаганды, тегеректеги адамдарды сыйлаганды, өзүнүн элин сүйгөндү, мына ошол нерсени үйрөнүшүбүз керек. Анан кийин берилдиби бир мөөнөт мисалы, ар бир бийлик ошол демократиялык коомдо келип аткан болсо 4 жыл 5 жылга бийлик келди, эми 5 жыл 4 жыл көрөлүк чыдап ошол нерсени кылган ишин. Сайлай бербестен күндө ушу анан кийин болбой жаткан болсо, анан кийин башка иш тутса ошондо туура болот деп эсептейм туугандар. Аллах субхана ва тааланын мына ушул бүгүн ыйык жума күнү мен калыс чын жүрөгүмдөн ушул калыс намыстуулук деген ушул тема болду. Ошон үчүн мен ушул нерсени айтмакчы болдум. Аллах субхана ва таала бардыгыбыздын имандарыбызды Аллахым бекем кылсын. Амин. Исмаил Жалалов деген дагы ушул бир дуа сураган экен. Туугандар маны дуалабыз. Ушул назик аял затыбыз дагы өзүнүн үйүнө туугандарына, жакындарына кайтып келишин Аллахым өзүң насип эткин. Кудайым ушул жерде отурган ар бир пендеңдин кандай дуа тилектери болсо Аллахым өзүң орундаткын. Жараткан мээримдүү Аллах мусулмандарыбыздын баарын жүрөктөрүндөгү имандарын бекем кылгын. Кыргыз элибизде Аллахым ынтымагын, биримдигин бекем кыл. Аллахым кыргыз элибиздин бекем ынтымагын Аллахым бекем кыл. Жүрөктөгү имандарын бекем кыл. Аллахым бөлүнүп жарылгандан Аллахым бизди сактагын. Сырттан болгон душмандардын алдына жем болуп калыштан Аллахым өзүң сактагын. Аллахым кыргыз журтубуздун келечегин кең кылгын я Раббана. Сыймыктана турган, арыздана турган эмес, сыймыктана турган ушундай келечеги кең болгон ушундай бир өлкөлөрдөн, имандуу өлкөлөрдөн болгондо Аллахым өзүң насип эткин я Раббана. Кудайым ушул элибизге Аллахым ийгилик бергин, журтубузга ийгилик бергин. Элдин үстүндө иштеп жаткан мына ушул бийлик ээлерин Аллахым жүрөктөрүнө иман салып, ал өздөрүнүн калкына күйүмдүү, өздөрүнүн калкына мээримдүү, өздөрүнүн мынакей ушул журтуна, мекенине ушундай күйүмдүү болгон иштеген ушундай эр азаматтардан болушун Аллахым өзүң насип эткин я Раббана. Өтүп кеткен ата бабаларыбыз, жакын туугандарыбыздын жаткан жерлерин Аллахым өзүң жайлуу нурдуу кыл, бейиш кылгын. Алардын инсандык табияты менен дүйнөдө кетирген кемчилик каталарын Аллахым өзүң кечир. Келечек муунубуз болгон бала чакаларыбызды Аллахым жашоодо биз кетирген каталарга алардын кадамдарын эч качан Аллахым өзүң бастырбагын. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина ва хабибина ва саййидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин би рахматика я архамар рахим.